Барбаңыздар, жалпы телекөрүүчүлөр. Бар болуңуз. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп атат. Себеп дегенде өнөр жолдо өзүңө үлгү тутуп жүргөн инилер ушундай бир кадырлап чакырып турса, бул чыгармачыл адам үчүн баа жеткис кубаныч экенин айтып кетейин. Аны кийин мен жашыма барганда түшүнөсүңөр. Нурматты кайсыл учурда тааныдыңыз? Кантип тааныдыңыз? Негизи баягы чыгармачылык сиздер өзүңүздөрдүн жолуңуздарды тапкан болгондон кийин жаңы кадам таштаган балдарга баары бир сын көз менен карайсың да болбойбу? Биздин алгачкы таанышыбыз Нурматты мен таанышым ушул 2000-жылдардын башына барып такалат. Биз элдик таланттарды издейбиз деген конкурстарды өткөрчү элек байма-бай ошондо. Анан Нурмат кийин өзү айтып берип атат, менин көп деле немемде жок, жадымда деле жок, эсимде жок. Анан ошо 10 күн бою катар катышкам дейт да. Баягы таланттуу Кыргызстан боюнча таланттуу балдар. Анан баягы идиреги бар экен, ошол жерден билсе болот да. Биринчи жылы келип катышайын десе, комуз билесиңби деп сурап турдум. Жок, буга жалаң комуз үйрөнгөндөр, комуз черткендер келип катышат десем, кийинки жылга сөз комуз үйрөнүп келип анан гитара билесиң деп койгон. Катышып атпайбы. Анан бул анын баягы жоопкерчилик сезе билгени, ошо чыгармачылыкка чын ниетинен өзүнүн арнаганы десек болот да. Болбосо көп эле балдар азыр айтышат, мен ошондо комуз үйрөнө албай калгам деп, кээ бирлери баягы чыгармачылык сапар менен конкурска катыша албай калдым эле ошондо деп, чыгармачылык сапары менен гастролдордо жүргөндө. Анан Нурматка дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде өнөр адамы катары чыгармачылык таасир бергениме мен кубанам. Себеп дегенде Нурматта көп нерсе бар. Мында жакшы тарбия көргөн жигит эң биринчиден. Мен көбүрөөк мактабаш керек деп атат, бирок бул стимул болсун, Ырысбай агабыз, акебиз айтчу экен го. Чындыкты мактанган ден соолукка пайда депчи. Анан бул чындыкты айтып коеюн. Бул ушу өзү теңдүү курбалдаштарын үзөңгүлөшүп жүргөн достордун арасынан Нурматты адамгерчилиги бийик адам деп эсептейм да. Чыгармачылыкта сөзсүз түрдө бул керек нерсе. Адамгерчилик. Эгер сен мыктырчы болуп турсаң да, адамгерчилигиң ноль болсо анда чыгармачылыктын арымы болбойт да. Анан ошол куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ата энеден жакшы тарбия көргөн бала ошондой ыйба кылып турат, улууга урмат кылат, кичүүгө ызат кылат дегендей. Анан азыр чыгармачылыкка да аябай жоопкерчилик менен карайт. Кубанткан ошол. Бир ырды мисал үчүн жөн салды эле, ушул ырды жагып калды, ушуну ырдай коеюнчу дебейт. Ошого баптап, бышырып, өзүн даярдап, кеңешип, кандай маселелер болуп калса дагы, үй бүлөлүк маселелер болсо дагы Нурмат кеңешкени иш жылытат да. Тоягы талыбасын, канаты талыбасын, кыргыз үчүн дагы кылгандан кыла элеги, ырдагандан ырдай элеги көп бул жигиттин. Дагы ушул калыбынан жазбай, Кудай буйрса дагы жүрө берсе, Кудай буйрса сөзсүз түрдө ийгилиги болот. Эмгексиз, жана өзүң айткандай эмгек сиңирген артист, эл артист деген наамдарды багындырып, бирок менимче ошондо деле бир ошол калыбынан өзгөрүп кетпеш керек. Буйрса. Сизге да рахмат эже. Учурдан пайдаланып мен өзү сизге да ыраазычылык билдирейин. Себеп дегенде баягы эненин мээримине бөлөнүп чоңойгон уул бул сөзсүз түрдө адамгерчилиги бийик болуп чоңоет да. Сиз аябай жакшы мээримге бөлөнгөнсүз да балаңызды. Анан өзү да ушунчалык бир сыпайгерчиликтүү, адамгерчилик дегенди жараткан Кудай бөлүштүрүп атканда очередке 10 күн эмес, биринчи күнү эле жазылса керек өзү. Анда ушундай жигит өмүр узун болсун деп коеюн. Рахмат, айтканыңызга.